ушул нерселер эң биринчи кезекте президент болгон адамдын жоопкерчилиги дейм да. Анткени кайсыл президент келбесин карасак айланасында ошолор эле. Ооба. Эч алмашпайт. Туура. Жок дегенде жаңы келдиң. Революция деп атайсыңбы, төңкөрүш деп атайсыңбы, өзүнүн маселеси. Келдиң. Айланадагылар тазалаш керек да. Жаңы адамдар, жаңы кадрлар менен кадам ташташ керек да. Адамзаттын тарыхында керемет мамлекет башчылары болуп келген бир киши айтат да. Ал мамлекетти басып алгандан кийин дейт, артисттерге, сойкуларга тийбегиле дейт. Алар бизге керек дейт. Ошол сыяктуу бийлик кандай алмашпасын, позициясы жок, принциби жок адамдар керек. Акыр бир ыплас иштерди бирөөлөр аткарыш керек да. Ошол ыплас иштердин канчалык мамлекетке элге керектүү экендигини далилдеп бере турган бир туруксуз инсандар керек да. Бүгүн мындай, эртең мындай деп кеткен алардын жашоосу туруктуу болот. Бирок таптуусу жок. Жириновский мырза эмне деди? Мен бардык чиновниктерден бактылуумун, себеби эмнени кааласам ошону сүйлөдүм деди. Ошол рахат да. Рахат, эркин. Эмнени ойлосоң сүйлө, айт. Эң жаман нерсе буулугу болтурган жаман. Быкшып жанагы же күйүп кетпей, же өчүп калбай, түтөгөн бир очоктор болот го. Же жылуулугу жок, же башкасы жок, же жарыгы жок. Түтөйт. Ошолордон дагы бийлик жаман нерсе күтпөш керек да. Анткени оюндан нерсени айтат да. Оюндагы нерсени айтат, бирок айтат, эртең үзөңгүдөн бутуң таяр замат биринчи тепкини ошолор урат. Биринчи тепкини ошолор берет. Сырттагы эл бербейт, жаныңдагы берет. Как ошол унчукпай жүргөндөр ушундай болот. Мен бир жолку интервьюмда айтпадым беле, жанагы келип иштей турган ит эч качан үрүп келбейт. Унчукпай келип турган. Алыстан үрүп келген ит иштебейт деп мен сизге берген интервьюмда айттым, же башкада айттым, ушундай болот. Бүгүн өзүнүн пикирин ачык даана айтып келаткан жигиттер менен кыздар аябай каттуу кыза тартып, аябай каттуу опузаланып, каттуу чаралар колдонулуп, Эдил Байсалов айтмакчы, тарбияланып аткан жигиттер менен кыздар коркунучтуу эмес. Алар пикирин ачык айтат, дал айтат, бирок ичинде эч качан бир жамандык же кек сактап калбайт. Себеп жаратылыштан ошондой болуп жаралган. Тымпыйып отургандардан Кудай сактасын. Эң коркунучтуулар ошол.